абитуриент, сен окууну бүтүп жатасың. Сени кызыктырган көптөгөн суроолор бар. Мен сени түшүнүп жатам. Ошондуктан Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси силер үчүн, абитуриенттер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк түздү. Биз азыр Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде турабыз. Кыргыз Улуттук университети кандай багытта иш алып барары, кандай факультеттер бар экени сени кызыктырган болсо, анда биз менен бирге бол. Баса достор, силерди дагы кандай университеттер кызыктырат? Кайсы университет туурасында маалымат алгыңар келсе, ылдый жакта комментарийге билдирүү калтырыңыздар. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде канча факультет бар? Азыркы учурда биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде 21 факультет бар. Жана 5 колледжибиз бар, Ошто филиал колледжибиз бар. Анан 2 лицейибиз бар. Агай мүмкүн болсо ошолор кандай багытта иш алып барышат ошо? Университетте жалпысынан ошо 21 факультетте азыркы учурда 50 багытта набор болуп балдар тапшырып, ошо багытта биз азыр окуу иштерин жүргүзөбүз. Бакалаврга тапшырышкан. Андан тышкары 5 адистик боюнча даярдайбыз. Андан тышкары биздин университетте жана факультеттердин ичинде адистигин жогорулатуу факультетибиз бар. Же адистигин алмаштыруу окуйбуз дегендер болсо, аларга дагы ошо повышение квалификация деп коебуз. Или переподготовка ошол жерде даярдайбыз. Ал уже бакалавр болуп бүткөн студенттерди кайра башка өзүнүн багыты жакпай калып, башка багытка башка багытка өтөбүз десе, ошол жакта даярдайбыз. Негизинен бизде 20 факультеттин ичинен бирөөсү, жана айтпадымбы, адистигин жогорулатуу же болбосо кайра алмаштыруу багытында факультет. Бир факультетибиз педагогикалык багытында, ал факультетти бүткөн студенттер эме болуп чыгышат. Мектеп мугалимдери болуп чыгышат. Калган факультеттерде биз бакалавр, анан өзүнө тиешелүү эмесин, мисалы үчүн биолог болсо, бакалавр биология деп беребиз. Ошо ар бир айдын багытына жараша бакалаврдык диплом беребиз. Агай, ошо студенттерге бюджеттик орундар каралганбы? Бизде ошо негизинен өкмөттүн чечими менен педагогикалык багыттагы факультеттерге гранттык месталар берилет. Ошо гранттык месттер бизде азыр мамлекет бекитет. Жыл сайын канча место бере турган. Эгерде былтыркы же мурдагы жылдарды алып көрсөк, бизге где-то 350дөн 400га чейинки месталар берилип келе жатат. Ошо гранттык места. Бул месталарды берген бир себеби, ошол педагогикалык багыттарга берген бир себеби, кийин бакалаврды бүткөндөн кийин ошол студенттер мамлекеттин тапшырмасы менен 2 жылга же 3 жылга барып иштеп келишет. Ошондой шарт менен мамлекет бизге гранттык местаны берип атат. Агай дагы кошумча суроо, кабыл алуу боюнча жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен кабыл алуу. Бизде жыл сайын мына былтыркы, мурдагы жылкыларды эске алсак, 2 жылдан бери жанагы ОРТ менен келип тапшырган, сертификат менен келип тапшырган абитуриенттер министерство койгон чектен, паровой деп коебуз, чектен жогоркуларын гана алганга биздин укугубуз бар. Андан төмөнкүлөрүн биз ала албайбыз. Анан кээ бир багыттарыбызда конкурс болуп калат, орун экиден 3төн тапшырган болуп калат. Эми ал баягы студенттер өздөрүнүн окуган мектептерине жараша келет окшойт да. Мисалы үчүн математика жетишпей атса, математика, физика жетишпесе, физика, ушундай наплыв болуп турат. Кээде биологияда аябай конкурстун место болуп калат. Эми аны былтыркыны айта алабыз, а быйылкыны айтышыбыз кыйын болуп калат. Агай, жана ошондой эле бул көпчүлүк студенттерди, көпчүлүк окуучуларды кызыктырган суроо болуп эсептелинет. Мамилелүүлүк боюнча академиялык мамилелүүлүктөр каралган, мамлекетке чыга алабызбы деген суроо. Абдан жакшы суроо экен, себеби азыркы учурда ар бир жогорку окуу жайлары ушул студенттердин мамилелүүлүгүнө чоңураак абдан көп көңүл буруп атышат да, себеби бир эле вуз өзү менен өзү чектелип калбай, студенттер менен алмашып, мисалы үчүн биз азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинен, Жалал Абад мамлекеттик университетинен азыркы учурда биздин 2-3 факультетте 10га жакын студенттер келип билим алып жатышат. Себеби мындайда бизге келип жарым жыл бизден окуп, анан ошол предметтерди тапшыргандан кийин өзүнүн
вузуна барып, өзүнүн окуу жайына барып туруп, ошо булдан алган билимин андан ары өзүнүн университетин улантып кетишет. Биз дагы 2 студентибизди гуманитардык багыт боюнча, муниципалдык башкаруу багыты боюнча ошо 2 студентибизди Ошмого жибердик. Ош мамлекеттик университетине жибердик. Ушундай мобилдүүлүк болуп жатат. Андан тышкары азыркы учурда биз Россия менен дагы ушундай мобилдүүлүк түздүк. Ярославлдык мамлекеттик университети менен биз магистратураны ушундай мобилдүүлүктү уюштуруп, ал жактан бизге азыр 2 студент келип окуп билим алып кетишти. Анан мындан дагы биз дагы ошо азыр карап атабыз, ошол жагына дагы жибергенге. Андан тышкары бизде Кытай-Кыргыз факультети бар. Ошол Кытай Республикасы менен дагы Синьцзян педагогика университети менен тыгыз байланышыбыз бар. Ал жака биз студенттерди языковой деп коебуз, тилди үйрөнүп келгенге 1 айдан, 2 айдан ушундай көп. Быйыл биз жылдын башында, окуу жылдын башында 60га жакын студентти жибердик тил үйрөнүп келгенге. Анан ушундай мобилдүүлүктөрүбүз бар. Биздин университетте башка университеттер менен тыгыз байланыштуу. Андан тышкары Россиянын башка дагы Рудем бар да, билесиздер. Ошо Рудем менен дагы биз магистрларды жибердик. 1 жыл ал жактан окуп келет. Андан кийин 2-нчи жылы кайра өзүбүздөн улантат. Алтай университети менен багытыбыз бар. То есть бул жагынан азыркы учурда абдан мындай чоң, абдан көңүл буруп атабыз да. Ошо биздин студенттер жөн эле ошо биздин университетте эле калбай, четтеги башка университеттер менен дагы кандай билим алат экен, алардын маданиятын да үйрөнүп келгенге ошо жакшы шарт түзүлүп атат. Ошону биз азыр колго алып атабыз. Бизден бир азыркы приоритетный направление багытыбыз деп ушундай эсептеп атабыз ушул жагынан. Урматтуу быйылкы мектептин бүтүрүүчүлөрү, эгерде жана мен айткандар багыттар боюнча келип биздин улуттук университетинен билим алабыз десеңер, биздин эшик ар дайым ачык. Биздин улуттук университет Кыргыз мамлекетиндеги бирден-бир флагман университет болуп эсептелинет. Ошол флагман университетке келип билим алууңуздарга мен чакырып кетем.